келечекте балаңыз чыныгы эркек болуп чоңойсун десеңиз 5 нерсе менен 5 эреже менен балаңызды тарбиялаңыз, өстүрүңүз. Биринчиси, ар дайым айтыңыз, убадаңда тур, сөзүңдү аткар деп. Эркек менен кээ бирөөлөр айтат го, эркексиңби десең, ооба эркекмин, көрсөтөйүнбү дейт. Ушинтип чыгып алат көкүрөгүн көтөрүп, эркегим көрсөтөйүнбү дейт го. Ошолорго айтып коерум, жыныстык мүчө итте дагы бар. Эркек болуп көрүнүү башка, эркек болуп жашаш башка. Айтып атам го, жыныстык мүчө бардыгында бар. Бирок эркекти эркек кылып турган эмне? Бул сөзү. Кем сөз болот. Бирок эркектин касамы жок, сөзү касам деп айтат го. Сөздө туруу менен өзгөчөлөнүп турат эркек киши. Жаштыгынан сөздө турганга үйрөтүш керек ата-эне. Балам, сөз бердиңби, ойлонуп сүйлө. Сөз бердиңби, сөз түрдө аткар. Убадаңда тургун деп. Бизде жаштыгыбызда атам лавз деген нерседен өтө коркот эле да. Лавз берип койдум деп мен кулагыма кайра угула берет эле. Жо болсо жөн эле сүйлөгөн, бирок ошону лавз деп билет эле да. Бул деген убада бердим дегени да. Убада берип койдум, аткарышым керек дейт эле. Ошондой экен, кандай учур болбосун, кандай кыйынчылык келбесин, балам сөзүңдү аткаргын. Эркек менен катындын айырмасы ушунда. Аял киши айта берет, кайта берет, бирок эркек киши эч качан кайтпайт. Сөзүңдүн үстүнөн чыккын, ошондуктан ойлонуп сүйлөгүн деп туура тарбия беришибиз керек экен. Биринчиси эмне экен? Ар дайым убадаңда тур, сөзүңдүн үстүнөн чык, сөзүңдү аткар. Эгерде өзгөчө бул үй бүлөңө берилген убада болсо, ал сөзсүз аткарыш керек. Сөзүңдө турат экенсиң. Экинчиси, ар дайым ата-эне, апа болуп, ата болуп, балага дух бергенди үйрөтүш керек. Башкаларга салыштырбастан, сен паланчаны баласыдай бойсуң, мына досуңду кара, ушунча жерден келип мындай иштерди кылат, сени кара жатышыңды башка айтор. Мындай нерселерди токтотуш керек. Эгерде ушундай кылсаңыз, ал бала ошол досун жаман көрүп калат. Көргөнү нерв боло турган болуп калат. Апам ошону көбүрөөк жакшы көрөт экен, түшүнүк пайда болот. Мени жаман көрөт экен деп өзүгө ишенч сынышты баштайт. Башкага салыштырбайт экенсиз. Ар дайым дух берет экенсиз. Балам, мен сага ишенем. Келечекте ушундай иштерди кыласың сен. Бала ойлонуп, чөйрөдөгү коомдогу окуяларга таасирленип, же телевизордон бирдекени көрүп калып, же мультфильмден бир нерсени ойлой коюп, апасын же атасынын алдыга келет. Себеби көчөдөгү бирөөгө барбайт ал. Тааныбайт, андан коркот. Сизге келип, апа, мен ушундай болом келечекте, ушул ишти кылам десе, шагын сындырбаш керек. Балам, сен мындай эле болбойсуңбу? Же кээ бир аталар бар, военный болсо сөзсүз военный кылам деген, же врачтар бар, врач кылам деген. Жок, баланын өзү шыгы бар, баланын өзүнүн келечеги бар. Эмне үчүн акыретте, урматтуу мекендешим, суроо жооп балага башка, атага башка, апага башка болот. Себеби ар кимдин өзүнүн жашоосу бар да. Сиз канчалык өзүңүздү калыбыңызга тартканыңыз сайын, ал ошол калыптан кача берет. Себеби ал башка адам. Сиз төрөлүшүнө, тарбия кылынышыга себепчи болгон ата-энесиз. Өзүнүн жашоосу, ал өзгө жашоо, өзүнүн жашоосу. Акыретте дагы ошого жараша жооп берет ал балаңыз. Ошондой экен, бир нерсени айтып койсо, шагын сындырбастан ар дайым дух бергенди үйрөтүш керек балага. Кээ бир балаңызга күч жагы берилип калышы мүмкүн. Бир балаңызга акыл жагы берилип калышы мүмкүн. Аны шагын сындырып тоскондун кереги жок. Балага ар дайым колдоо керек. Эгер ата-энесинен шагы сынып, ата-энесинен бир колдоо албаса, ал бала башка жерден өспөйт, өнбөйт. Ошондой экен, ар дайым колдогонду билишибиз керек. Колдошубуз керек, коргошубуз керек балдарыбызды. Некен, мен сага ишенем, аткарасың деп ар дайым колдон тартат экенбиз, буттан тартпастан, Азыр буттан тарткандар өтө көп. Сиз колдон тартуучу болуңуз, копол болбоңуз. Кээ бирөөлөр баласын эшек, мал деп тилдейт ар дайым, жаман көрөт, жаман сөздөр менен айтайт. Ар кандай сөздөр менен, акарат сөздөр менен айтат. Жаман сөз, жаман көз караш балага өтө катуу таасир берет. Жашоого карата жек көрүүнү пайда кылат. Биздин негизги бул жашоодогу жашап жаткан учурларыбыз, аңыраган үйлөрүбүз, кафелик конкрет кылып келтирип койгон үйлөрүбүз, же
сонун чоң унааларыбыз, машиналарыбыз бизди бактылуу кыла албайт. Тынчтык жашоосу бизди бактылуу кылат. Копол сөздөр айтылып турса, балага терс сөздөр айтылып турса, ызы-чуудан башы чыкпаган үй бүлө кантип бактылуу болсун. Андан кийинкиси ката кылуудан коркпо балам. Ар бир адам жаңылуучу. Ушул жерде түшүнүктүү тура беришибиз керек. Улум, күнөө кылуу башка, ката кылуу башка. Эгерде сен барып бир кыз менен бир ай сүйлөшүп, ошону зордоп койсоң, бул күнөө болуп эсептелет. Ката кылуу кандай? $1000 менен бир бизнес баштайсың, ал бизнесиң окшобой, же аппараттың бузук чыгып калат, же аппараттын бир жерин туура эмес иштеткен болосуң, бул ката кылуу болуп эсептелет. Күнөө менен катанын айырмасын түшүндүрүп коюшубуз керек. Кээ бирлер күнөө кылып алып, ката кылдым, ката сабак болду, башка кылбай андай деп жүргөн болот. Жок. Күнөө башка нерсе, ката кылуу башка нерсе. Балам, ката кылуудан коркпо. Иш баштайсыңбы? Арстан болсун, жаныбарларды карасаңыз, эркеги болсун, аял болсун, бардыгы тирүүлүгү карай. Жолдо ким чыкпасын сарылап, кийик чыкса дагы качат, чуркайт. Башкалардан, жапай жаныбарлардан, эткор жаныбарлардан качат, чуркайт. Арстан дагы сарылап чыгат экен, чуркайт. Бир өзүмө жемиш табайын деп. Кийикти кубалайт, башканы кубалайт. Адам эркек киши көчөгө чыкат экен, ар дайым кубалайт балам. Ар дайым куудасың, чуркоодосуң. Ким болбогон бул дүйнөдө чуркайт экенсиң. Кийик болсоң дагы, арстан болсоң дагы чуркайт экенсиң. Ошондой экен, балам, ката кылуудан коркпо, өз жашооңду өзүң кур. Аракет кыл, ката кылуудан коркпогон. Деп жакшы сөздөрдү айтып колдошубуз керек. Ката кылуу менен күнөө кылуунун айырмасын түшүндүрүшүбүз керек. Андан кийинкиси өз жашооңду өзүң башкар. Кандай жашоодо жашаш? Азыр миңдеген ата-энелер бар. Алар алданууда. Балдары шаарга кетип мындай жашап атам, же кыздары студент болуп мындай окуп атам деп сойкулуп кылып жүргөндөрү бар. Балдары бул жерге келип алып, каалаган ишин кылып алып, ата-энеси жиберген акчага сигаретин асып айын түн клубда жүргөн балдар канча. Айтайын дегеним, балам, сен мени алдашың мүмкүн, бирок өз жашооңду өзүң алдай албайсың. Эртең мени 5 жыл, 10 жыл университетте окуп атамын деп алдап коюшуң мүмкүн, бирок андан кийинки жашоодо мен кетемин. Кадамымдан кабырым жакын. Бирок андан кийинки жашооң кандай болот? Өз жашооңду өзүң алдай албайсың. Кайсыл тепкичке баргың келсе, биз колдон келишинче бүгүн сага колубузда, белибизде күчүбүз бар, жардам беребиз. Сен ошол тепкичке чыкканга аракет кыл. Кандай жашоодо болуш, кайсыл ступенькада, кайсыл орунда туруш, бул өзүңдүн колуңда. Өзүң аракет кыл. Бирөөдөн эч качан үмүт кылба. Бирөөдөн жардам күтпө. Башкалардыкы милдеттүү болот. Апамдын эң көп айткан сөзү башканыкы милдеттүү болот, балам, башкадан албагын дейт эле. Башкадан албайбыз. Башкадан жардам күтпөйбүз. Эмне болсо Аллахтан. Коркпойбуз. Кимге болсо өзүнө жараша жообу бар. Биз жооп бергенге дагы убактыбыз жок, себеби максатыбыз өтө бийик. Алдыга карап жүрө беребиз. Сүйлөгөн сүйлөй берет, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Кербенди кармап, бардык лашкерлерди кармап алдыга сүйрөй турган биз алдыга максатыңа жет, аракет кыл деп дух бергенин билиш керек ата-эне. Колдошуңуз керек. Өз жашооңду өзүң кур дешиңиз керек. Андан кийинкиси үй бүлө жашоодо негизгиси. Балам, үй бүлө курат экенсиң, бир кызды аманатка аласың. Азыр көп коомду көрүп атасың, чөйрөнү көрүп атасың, балам, улум. Алар девушка парик болуп жүрүшөт, кантип төшөккө чогуу жатып калганын билбей калышат. Бул кыянаттык кылды. Өзүнө кыянаттык кылды. Бирөөнү аманатка алат экенсиң, ал ооруп калса, ал кыйынчылыкка батып калса, ал бактылуу болуп кетсе, анын жакын өтүп калса чогуу барасың, Бирөөсүнүн туулган күнү же бир жакшы нерсе эрежеси болуп калса, же бир жакшылыгы болуп калса, же бир жамандыгы болуп калса чогуу барасың. Айтор бирөө ооруп больницага түшүп калат, ага барасың. Тыйын тыпырдан жардам бересиң. Айтор ал аманатын никеге алгансың аны сен. Бул жердеги болуп жүргөн девушка париктик, никесиз байланыштар бардыгы кыянат. Кыйынчылык болсо таштап кетет.
жигит кантип ыра көрөт өзүгө? Ар ким менен жүргөн кызды балдарына апасы кылгысы келеби? Жок, албетте. Аманатка алат экенсиң, үй бүлө негизгиси үй бүлөңдү башкар, чыныгы эркек бол.